мына биз айтып атабыз, Казакстанды эгерде ушул жерде 4 жылдыздуу, 3 жылдыздуу нерселерди курса, биздин эл ошол жерде иштейт деп биз ошого дагы макул болуп отурабыз бүгүнкү. Биз ал жакта дагы биздин кыргыздар Казакстандын колунда иштеп аткан болсо, бул жерде дагы булардын колуна барып иштеп берет деп, ошого биз макулдугубузду берип коюп, ошого ыраазы болуп отурган болсок, анда биз коркоктун коркогу болобуз. Резиденцияны, Казакстандын мына президенттин резиденциясын карап көрүңүздөр. Резиденция берилгенден мурда 7 метр нар жакта дубалы бар эле. Резиденцияны өткөрүп бүткөндөн кийин, жанагы дубалды жолдун ортосуна чыгып, тротуардан дагы бул жагына коюп, асфальттан 1,5 метр бул жакка каратып орботуп алышкан. Аны бардыңыздар көргөнсүздөр. Ошол жерде эл малын айдап кетип баратканда, машина уруп кеткен адамдарга да эч ким жооп берген жок. Малын дагы уруп, адамды дагы өлтүрүп кеткен болгон машинаны, мас болуп калдылар ошол жерде. Именно ошо Казакстандын машинасы болгон. Эгерде дубал 7 метр наракта болгондо, бала дагы өлбөйт эле, мал дагы өлбөйт эле. А биз бүгүн уруксат берип атабыз дагы. 49 жылга берсек, бизде калат деп атасыз, урматтуу төрага. 49 жылга бергенден кийин, 49 жылга эмес, 9 жылга берсеңиз дагы кийин ала албайсыз бул нерсени. Мана Совет Абадты 25 жылга бергенбиз, Совет Абадты, мен ошол жерде жашаймын. Ошол жерде Карабагыш деген кыргыздын айылы калып кетти. Совет Абадка курулган зданиялар Кыргызстанга, мурдагы ошо Кыргызстанда турган 25 жылга берилгендигине, бүткөндүгүнө 20 жыл болду. Бир сотик эмес, 1 метр жерин бүгүнкү күндө ала албайбыз. Алганга күчүбүз жетпейт. Шахимарданды карап көрүңүз. Шахимардан кандай сонун жер. Мына туристический база кура турган жер. Шахимарданды бергенге канча жылга бергенин эч ким билбейт. Шахимардандын бир челегин азыр күндө ала албайбыз. А биз айтып атабыз, 49 жылга берели, 49 жыл биздики болот. Эч качан биздики болбойт. Сиз бир эле жылга бериңиз, бир жылдан кийин дагы биздики болбойт. Себеби биз күчсүз мамлекет болуп турабыз. А бай мамлекет бизди бүгүнкү күндө командовать этип атат. Биз ага өзүбүз уруксат берип, башыбызды ийип отурабыз. Мына жөнөкөй эле мисал алып көрүңүз. Кошунаңыз бай болсо, жөнөкөй эле үйдө кошунаңыз менен сиз жашасаңыз, кошунаңыз бүгүн сиздин үйүңүздүн ичине кечирип коюңуз, улуу сөздө уят жок. Туалеттин курса, ушу туалет ушул жерде туруп турсун. Жер сеники, туалет меники десе, биз макул болобузбу? Эч качан макул болбойбуз. А бүгүнкү күндө биз хоп, майлы деп көкүрөбүздү коюп туруп, өткөрүп бергенге макул болуп отурабыз. Булга кол коюлган деп атабыз, урматтуу төрага. Кол коюлган деп атабыз, соглашение 2006-жылы. Кол коюлган же ошол жерде соглашение карасаңыз, өзгөрткөнгө уруксат деген жери бар, туурабы? Өзгөрткөнгө уруксат, мына өзгөртөйлү буну. Эгерде биз кол коюп койдук эле деп бар нерсени бере берсек, эртеге күнү бизди бир нерсени айтып коеюн. Мына жерде көлдүк депутаттар да отурасыздар, Жанкороз Каниметов аксакал болуп. Көлөне силерди кечирбейт. Көлөне кыргызды кечирбейт. Бүгүнкү күндө силер ушул нерсеге барып, ушул нерсеге макул боло турган болсоңуздар. Кыргызды айтпай эле коеюн. Көлөненин кусурунан өткөн кусур жок. Биз бүгүн буга макулдугубузду бербешибиз керек. Анан эртеге көрөм оппозиция чыкканда биринчи ушул нерсени айтат. Мына аларды сатып беришти, Ак Жол партиясы мындай кылды, Ак Жол партиясына ишенген элеңер, Ак Жол партиясы көпчүлүк добуш менен алып койду деп туруп, булар жар салып чыгышат бүгүнкү күндө. Биз аларга возможность түзүп берип атабыз. Ошолор жар салып турганда көрөм, ошол жерде кимиңиздер барып турганыңар. Рахат эртеге чыгат Өзбекстан. Эмне үчүн Казакстанга бердиңер, бизге бербейсиңер деп. Уже чыктыбы? Мына чыкты бүгүн. Эртең аларга дагы беришибиз керек. Себеби Совет Абадты дагы бергенбиз, Шахимардан дагы бергенбиз. Эртең Рахатты беребиз, бүрсүгүнү Бишкектин ортосундагы жерлерди өткөрүп беребиз. 49 жылдан кийин биздин балдарыбыз бизге эмне деген көз караш менен карайт. 49 жыл мурда менин атам, менин апам ушул парламентте отурганда, Ак Жол партиясынын атынан отурганда ошолор добуш берип өткөрүп койду эле деп, биздин балдарыбыз дагы жер тиктеп калат. Биз ага жол бербешибиз керек. Эртең кимин баласысың дей турган болсо, ошол жерде өткөзбөй койгон адамдын баласымын деп айта турган учур келиш керек. Туристтер деп атасыздар, туристтер келип атат, 13 миллиард сом пайда алып келип атат. Ушу 4 деле пансионатты бербей койсок, туристтер бизге келбей калабы? Ушу 4 пансионатты бербей койду деп бизге Россиядан туристтер келбей кой, булар Казакстанга бербей коюшту эле деп. Ибрагим Качаназарович, сколько? Я 2 минуты попрошу, Султан Эльмир Султанович, я там суроолордон дагы мен отказ бергенмин. Эми карап көрүңүздөр. Мына Байконур, жана жакшы сөз айтып кетти. Байконурду Советтер Союзунда куйрулган
Kazakistan alıp kaldı. Bugün Kazakistan komanda ödedi tutat al jönü. Baykonurdu mınça tölemöseyин, mınça milyon, milyardlı tölemöseyin uçurbaysыңар деп атат. Biz bolsa bekerge bергенге dayar болуп отурабыз. Дагы бир нерсени айтайын. Урматтуу юрист, сиз айтып атасыз. Кечиресиз, фамилияңызды, атыңызды да билбейт экенмин. Креслонун аркасында отурган юрист, сизге кайрылып атам. Biz сот болсо утулабыз деп рингке чыкпай туруп боксерге окшоп атасыз. Мен Мухаммед Алиден бүгүн калтак жейм. Бүгүн Мухаммед Али менин туушугумду жарат деп чыкпай туруп бүгүн коркуп отурасыз. Сизге окшогон юристтер коркок болсо, эмне кереги бар анда сиз ал жерде иштешиңиздин? Сиз дагы айтып атасыз, үйрөтүп атасыз. Окугулачы мындан, окуп койбойсуңарбы деп. Эми бул жерде жалаң неграмотнялар отурат деп атасызбы? Бул жерде элдин ишеничине аткарабыз деп келген адамдар отурат. Сиз буларга бүгүн үйрөтүп отурасыз. Окугула буну, окумасаң айтып бересиз. Окуп туруп саат 2-3 чейин окуп даярданып келип туруп анан айтып отурасыз биз. Эч нерсени үйрөтпөшүңүз керексиз мен. Сиз сот залында отурган жоксуз да, сиз бизди күнөөлөгөндөй. Же следственный органда отурган жоксуз да. Ар кимиңиздер өзүңүздөрдүн ордуңуздарды билишиңиздер керек. Урматтуу коллегалар, дагы бир жолу кайрылайын. Мен 40 секунд убактым калды. Эң жаман көргөн Акаев, кыргыздын бардыгынын чекесине чыйкандай болуп чыккан Акаевдин тушунда сатылбаган, Акаевдин тушунда өтүлбөй өткөнгө уруксат бербегенде эмне үчүн бүгүнкү күндө өткөрүшүбүз керекпиз? Эмне үчүн биз жаман көрүнүшүбүз керек бүгүнкү күндө? Вот ушу нерсени колдоп бериңиздер. Бул нерсени токтотуш керек бүгүнкү күндө. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Каркыра үчүн жанын берип, казактарга өтүп кетпеш үчүн кыйкырып чыккан жалгыз депутат сиз. Колдойм сизди, Ибрагим аке, дейт Бакыт Качканов. Чоң рахмат. Бул жерде Каркыра өзү 60 000 гектар жер, 60 000 гектар. Ал жерде Каркыра, жылуу суу, ичке суу, Санташ, Тотаян деген кыштак айылдар бар. Ал жерде 625 гектары казак туугандарга өтүп кеткен, 1136 гектары бизде калды деп кыйкырганбыз. Биз уттук деген ошондо дагы адамдар, бирок ал туура эмес. Биз ошол 625 гектар жер дагы кыргыздын жери болчу. Ал талашкандыктан алдырып коюп, биздики өтүп, биз уттук деп чыккан, бул туура эмес. Биз ал жерде утулдук, мен ачык эле айтайын. Жер бул 625 гектар эмес, 1 чарчы метр жерди. 1 метр жерди эч кимге бербешибиз керек. Бул биздин жер. Биздин жерибиз кичинекей болгону 198 000, 200 000ге жетпейт. 198 000 квадрат метр түшөт. Бул деген өтө кичинекей биздин 7 миллион эл үчүн. Казактардыкындай далабыз жок, жаткан жерибиз жок, иштелбей калган жерлерибиз жок. Биз ар бир метр үчүн тикке турушубуз керек. Ар бир метр үчүн. Мен жерди кандай баалуу экендигин чет мамлекеттерден да көрүп атам, мурда да билчимин. Ошон үчүн чырылдап чыкканмын. Ак жол партиясынан жалгыз мен каршы добуш бергенмин. Каршы гана добуш бербестен айтканмын, сүйлөгөнмүн. Бул жерде азыр көпчүлүгү биз дагы бир видеону таппай койгонбуз. Ушул видеону дагы мени өткөндө президент дагы айтып кетпеди, Ибрагим Жунусов чырылдап, ыйлап турган эле деп. Ушул видеону дагы президент Садыр Жапаров таап берген 2010-жылы мага. Ошол таап берген. Менде мындай видео жок болчу. Дагы бир видео бар эле. Экөөбүз тең издеп ошону таппай койгонбуз 2010-жылы. Мен Нурсултан Назарбаевга түздөн түз кайрылган элем. Нурсултан Абыш уулу, кыргыздын жерлерин эмне кыласыз талашып? Андан көрө казактын жерлерин иштетип албайсызбы? Биз бир тууган элбиз. Сиздер менен эң жакын элбиз. Биздин кичинекей жерге көз артпай эле койбойсуздарбы деп айтканымы бир эле берүүдө берип, Ала Тоодо түшкү чыгарышында. Кечки чыгарышында Раматтылык Мелис Эшимханов, менин досум, мага звонить эткен. Ибрагим дос, сенин бүгүнкү Нурсултан Абыш уулу деп кайрылганың өчүрдөш өтүүдөн команда келди. Кечкурунку бербегиле деп атат. Мен эми ал команда берген кишинин атын да билем, аны айтпай эле коеюн, себеби ал киши да өтүп кеткен.
o al maga ушундай эскертүү берип атат, көрсөтпөгүлө бул түп тамырынан жооткула мындай интервьюну деди. Себеби дегенде сен Нурсултан Абышев уулу депсиң, Нурсултан Абышевич дебей коюпсуң деген шултону коюп атат деп мелис айтып, мен ошондой деген. Ошол записти таппай койдум мен эч жерден.